Бишкек категория А өзгөчө маанилүү объект кирет. Стратегиялык объекттер жөнүндө мыйзам бар атай. Ага өкмөт атай режимдерди жана токтомду чыгарат. Мына кышка күзгө даярдоо боюнча токтом чыгарылат. Бул жерде токтомдо конкреттүү түрдө жазылып турат. Ким жоопкерчилик тартат деп. Мына бул жерде так 10-пунктта жазылып турат. Шунун ичинде улуттук энергия компания деген жазылып турат. Жоопкерчиликти тартыш керек. Анткени эл 386 миллион доллар ТЭЦке жумшалды деп билип туруп, эмне үчүн биз үшүп атабыз деген суроо берип атышат. Аны ким аткарып атат? Аны өкмөттүн астындагы холдингдер жана компаниялар аткарып атат. Ошондуктан сиз бая жакшы бала эле, жакшы жигит эле деп турбай, катуу чараларды көрсөтүңүз. Катуу чараларды. Бул жерде бизде Токтол ГЭСи бар, Ташкөмүр ГЭСи бар, Крупсай ГЭСи бар. Жана башка канча деген стратегиялык объекттер бар. Ал жакта дагы канча шалакы менен проблемалар чыгып калышы мүмкүн. Мына ошол жерде дагы аябай көзөмөлдү жүргүзүш керек. Мен ишенбейм бир насос менен эле мына насоско күнөөлөп, насос эле проблема койду депчи. Бул жерде чоң проблема бар. Мисалы мына Бишкек ТЭЦти жаңы модернизация болуп атканда, эмне үчүн ушул ТОну жүргүзүп атканда ТОдо насос жөнүндө эмне үчүн сөз болгон жок? Анткени насос жөнүндө сөз болгондо бул эски насос жарайт деп айтылган. Мен мындай оюм боюнча. Ошондуктан бул насос боюнча мен ойлойм эч кандай бул жерде маселе жок. Бул жерде чынында специалисттер жана жетекчилер алдын алуу техникалык жактан ишти арган эмес. Мына бул жерде сөздөр айтылды. ТЭЦти Бишкек мэрияга бериш керек деп. Чындыгында мына Бишкек мэри жакшы жумушту аткарды. Өзүн пиар кыла албайт экен, балдарын кароого алып, канча деген элдер Север Электрага чалбай, Бишкек мэриясына чалып атат. Мына бул биз жардам бергиле, тиги жардам бергиле деп, мына ошол Бишкек мэриясы оперативдүү түрдө так жумуштарды аткарып келди. Ошондуктан бул жерде мен айткым келет, бул кадр маселесин караш керек. Сизге бир жакшы специалист, мурдагы аксакал энергетик кадрды алып, ошолар менен кеңешсеңиз, мен ойлойм көп нерсени айтып берет. Калиев мына энергия холдинг мен айтып коеюн. Ошо парламент энергия холдинг боюнча өтпөй турган жерде мен чыгып колдоп бергем. Ой, жакшы энергия холдинг боюнча. Бирок Калиев Айбек, сиз энергия холдинг аягына чейин жеткизе албай койдуңуз. Кайра эле ошо электр бөлүнүп турат. Ар бир электр өзүнчө хозяйство жайсын карап атат. Ар бир электр өзүнүн хозяйствосун карап, каалагандай өзүнүн фирмасындай, жеке менчик фирмадай калчап атышат. Сиз ошону жакшына аягына чейин жеткире албай койдуңуз. Сиз бул жерде туура кылдыңыз, өзүңүз арыз жазып, анткени сиз. Рахмат.